Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Талас обласының тұрғындары, Талас обласы Манас районы Покровкада Джони инюсті танып қалдыңыздар, барыңыздар. Пена заливка құйчелі. Азыр құчырда ушул чоң тамға қойып тұр. Бұл жерде көрейін деп келдік результатын. Эми пена заливканы қандай құйып отқанын барыңыздар көрсеңіздер керек. Анан эми результатын көрсөтейин деп келдик, сапатын. Заливканы қандай құйылғанын, қандай болып қатқанын. Бұйырса дранкаларда өзі қаққан, бүт полный бұл жерде. Дракан қағып, оның астындағын төшіп, ана заливкасын құйған. Мына бұл жігіт ушул Джонни инюс, красавчик. Ассалаумалейкум. Ушул. Анан эми кожоюнга бул заливка жакса керек. Негизи көптөр ар кандай сөздөрдү айтып атат. Бул пена заливка болбойт, жүгөлөм калат. Тиги бул деп эми кожоюндан сурайык. Кандай экен? Ассаламу алейкум, кандай жар? Ассаламу алейкум. Семете айыл өкмөтүнүн тургундары. Ушул Джоннинин куйгандары, неси бүт баштан аяк өздөрү кылып беришти. Бир күндө эле дранканы кагышып, бир күндө эле куюп кетишти. Расход жактан анчалык эле эмес экен. Бардыгы жакты мага абдан. Негизи жакшы эле экен. Качество жактан абдан жакшы. Мына ылдыйында тассаңыз, бүт бир жаракасы да жок экен, бир нерсеси да жок экен, кемчилик жок экен. Бүт уровень менен как положено балдар менен абдан жакшы иштешет экен. Бул немен да куйду, стежканы? Ооба, бардыгын. Жаман болуп калат деп айткандар болду? Болду. Аны мен ишенген жокмун. Аны акелеримде куйдургандар бар экен. Ошолор бардыгын өздөрү кылып беришти. Куйдурган акелериң айтты да, демек эч кимди укпай эле койду. Укпай эле кой деди да. Демек жакшы экен ана, сунуштай экен. Күн ысыкта салкын экен. Үй салкын экен дейсиң, карчы азыр эшикте ысык болуп турат. Бул үйдүн ичи сап-салкын болуп турат. Демек патолог жакшы да бул жерде. Бул жерде стяжканы да көрүп тургандай бир тегиз болгон экен, бул сыйдан болуп сону куйган экен да, жанагы неме сыяктуу лазермен куйгандай болуп. Теп-тегиз болуп түштүр, карагылчы. Бекемдиги да мындай бекем да, мына бутун кирбейт. Бекем экен. Мыкты куюлган стяжка экен. Демек булар стяжкада куят экен, пена заливкада куят экен да. Былтырда тарткан бир эки крышасынчы жакшы чыккан да. Үстүнө чыгып көргөнбүз, катуу болчу да. Балкалары алыс болуп, ийилген да жок да? Жок, ийилген жок. Эч жерине ийилген жок, эч нерсе тамчылаган да жок. Расстояниясы башында ойлогом, расстояние алыс экен депчи. Анын расстояниясы абдан сонун экен. Куйулуп атканда, суу акканда да бүт бай нелердин бардыгы өзүнүн эсинде экен да, ордунда экен да. Булайда оор болбойт экен да. Расход жактан, жыгаш жактан абдан экономичный экен. Расстояниясы алыс, мына көрөсүздөр го, эч жер иштеринин мындай бүртүк жерлери жок да. Бул лайга окшоп эки четиде жарылып кетпейт да? Жарылбайт экен. Шел болбойт да? Бир жумадан ашып кетти, уже катып калды, үстүндө жүрүп кой, астында үстүндө да жүрүп атабыз. Эч жерине жарака жери жок да. Жакшы экен. Анан кээ бирлердин үйүндө да ошо лайдын үстүнө да куйгандар бар да. Мурда лайлар куюлуп, жука куюлуп, чекелери ачылып калган болчу да. Ошолордукуна бул жигит үстүнөн куюп кеткен да. Ошентип да куйдурсаңыздар болот бир сире ошо лайдын үстүнө. Вариант да, барыңыздарга сунуштайбыз. Негизи пена заливка деген жакшы да. Но сон экен, салкын Салкын, абдан салкын экен. Муну куйдургандар да жыргап эле жашап калыптыр, ошону көбүн угуп атам да, сонун болуп калды депчи. Эмесе лайдын деле оор болуп калат, анан кайра эки жумуш болот атпайбы, лайдыкы үстүнө даңа деке таштып атат. Ооба. Ушул жакшы экен демек. Мына туугандар, эми үстүнө да чыктык. Көрүп аткандай сонун, үстү эми капкараңгы болсо да, иптеп телефондун вспышкасын күйгүзүп жаркылып тартып атабыз. Үстүнөн басып жүрөм, мына үстүнөн. Көрдүңөрбү? Эч кандай неме жок, анан чекеси вообще жарылган эмес, лайга окшоп. Сонун нерсе да булчу. Но крышанын мынаки үстү азыр ысык болуп турат да, күн ысыкач. Анан үй салкын. Көрдүңөр, демек бул кышында да мына мустакты өткүзбөйт да үйдүн ичине. Өтө сонун нерсе. Эми куйганда крышанын үстү да жана жерге окшоп өтө сылаган жок да, бирок быртык болуп. Эмсе жылуулук да бул жерден. Жылуулук буламды. Туугандар, бул жерди көрүп атасыздар, чекесинчи балкаларды бүткөн жерди, дуал бүткөн жерди көптөр сары дуал кылып канча деген чыгым болот да бул жерлергечи. Бул как раз ошол дуал бүткөнгө чейин куюп барган да. Сары дуалдын коюп кереги жок да, экономичный экен ошого да. Сары дуал коюп жүрбөй, ушинтип куюп койсо болот экен. Чекесине чейин куюлат экен да. Жакшы вариант экен. Туугандар, ушул жигит Джони деген инибиз
пена заливканы куюп жүргөн канча деген үйлөргө 2 жыл болуп калды, 3 жыл болуп калды ба? Микрофон алып сүйлөп кой. Ассаламу алейкум. Турар экен көрөрмандары. Жалпы барыңыздарга салам. Ошо 2025 баштап мына азыр эле бирке жыйынтыктарын реклама тартканга кол тийип атат. Бул убакка чейин өзү эрте жастан баштап эле куюп келе атабыз. Ам ошо буюрса жакшы, качествосы, сапаты өтө жогору, кудай кааласа. Ошо аракет кылып атабыз, кызматтабыз, стяжка, заливка, чоң айбек кандай болбосун деле ошо барып куюп талаз аймагын барып жана куюп беребиз да, барыпчы, кудай кааласа. Кожоюн ушул да, кожоюн. Бияктан акелем. Ошол мындай аман-эсен Кудай буйрса, Жони бардыгын ойдогудай, ордоор менен мына жарылган нерсеси жок. Ушу балдардын бригадасына нелерине рахмат. Жакшы, абдан сонун куюшту. Маған жакты, оюмдагыдай бардыгы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр мына качествосуна да, несине де маған өзүм оюмдагыдай жагат. Демек сунуштайсыңар, а? Сунуштайбыз бардыңарга. Былтырлар ошо почти күзү менен да көбүнчө көп куйдук. Почти декабрга чейин куйдук окшойт. Көбүнчө лайдын үстүнө куюп аттык. Лайдын жээктери ачылып кетип, жарак болуп кетип, ушундай бүтүп калган, евросу полный тамдар бүтүп калгандарга да куюп аттык. Ичинде эч кандай суусу, эч нерсеси өтпөйт. Ал жагын биз өзүбүз барып көрөбүз биринчи. Ошо ылайыктап жасап, жакшынакай кылып куюп беребиз. Ошо талаз ичи барып жана эле бара беребиз. Талаз ичин барып жана эле бара беребиз. Ошо заказ бериңиздер, чалыңыздар, телефонду экранга калтырып коебуз. Туугандар, биз азыр Бугорго бир тамга келдик дагы. Бул жерге кышында неме стяжка куйган экен, бул жакка үйгө. Ошону көрөбүз, азыр сапатын көрүп чыктык. Негизи сонун экен. Сиздер менен да чогуу көрөйүк. Жүрүңүздөр. Мына көрүп тургандай кайдымкы эле жана цемент менен стяжка куйгандай да, бардык комната. Азыр мына просто материалдар, жыгачтары бул жерде экен. Бардак болуп жаткан экен бир аз. Ошону өзү да көрсөтүп берип коелук. Молодец жигит. Бул жага кайдымкыдай эле стяжка куйгандай эле болуп калыптыр, цемент менен. Ошондой эле просто муну карасаңыз. Курагандан кичине арасында неме болуп калат да. Пузырьки. Bunun üstüne de kelette. Дайым ой кетиш мүмкүн. Көбүнчө жана неме болуп атпайбы? Көбүнчө жагындай. Алдына пеноплекс төшөп, ошондой эле. Стяжка коюп атпайбы? Буга болсо эчтекен төшөбөйсүң да. Жылуу өзү. Ошо өзүнө ошо жылуулукту цементтен өткөн ысыкты, өткөн устакты ошону кармап берет да, полдончу. Буну былтыр куйганбыз. Буну былтыр куйгансыңар. Былтыр ошо заливкасында, ошо стяжкасында былтыр куйганбыз. Негизи ошо жыйынтыгы кандай болду деп сыйра көрүп коеюн десек. Бул экинчи таммуз көрүп аткан. Жакшы экен бул. Ошондо стяжканы да, заливканы да кылат экен да, бир жумуш экен бул жигиттиги. Молодец. Ишиңе ийгилик, анда эл кызматында жүрөр, ушинтип. Эч кимди укпа, ар ким ар кандай дей берет экен. Эч кимди укпай ишин кылыр негизи. Бул неме Жакшы экен. Жумуш не чорто уже бекин бот аябай элечи. Просто уже чаң неп калыптыр. Былтыртан бери. Ой, чаңды. Чаң болуп калыптыр. Не материалдарын коюп коюптур бул жерге кеп чыгып. Жакшы анда Талас областынын Манас район жигити бул. Бул ошо Талас областында кыдырат. Андай башка региондорго барбайсың, Анда экранда номерге байланышкыла.